Бек Борбиев. Биз жаш кезде ыйман бар эле. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү обончу жана аткаруучу Бек Борбиев интернетке активдүү колдонуучулардын бири болуп саналат. Бул ирет ал биз жаш кезде интернет жок эле, бирок ыйман бар эле деп жаш кезин эскерди. Бирок окурмандар ырчынын постуна эмес сүрөтүнө көңүл бурушту. Бек байке, сиз күндөн күнгө жашарып баратасызбы? Ырчыны тамашага салгандар көп болду. Белгилей кетсек, Бек Борбиев 1969-жылы 24-сентябрда Жалал-Абад облусуна караштуу Токтогул районунан туулуп, Туркен айылында чоңойгон. Ырчы 1990-жылдары Тазасы барбы, Делбирим, Замандаш, Шерине жана башка ырлары менен эл оозуна алынган. Учурда ырларынын саны 500гө чамалайт. 2011-жылы өзү продюсерлук кылган Мен сүйгөн карагат тасмасын тартылган. Маалымат булагы Заманча Киткейжи. Сайкал Садыбакасова. Кыргыз бала табылбай калдыбы деп сурашты. Ырчы Сайкал Садыбакасова "Сени тандадым" аттууруна клип тарттырды. Бул тууралуу ал өзү маалымдады. "Сени тандадым" аттуурунун клипи даяр болду. Кийинки жума клип жана ыр жарыкка чыгат. Клипке башкы ролго кыз жигит өзүм тандадым. Клиптин үзүндүсүн киргизгенде эле "Кыргыз бала табылбай калдыбы" деген суроолор келди. Бул жигитти тандаганымдын себеби актерлук чеберчилиги мыкты. Улутуна келсек, эң негизгиси канында кыргыз бар. Клиптин тартылганы купулума толду. Буйруса жарыкка чыкса сиздердин да өз оюңуздарды билгим келет. 3 мүнөттүк клипке биз көп аракет жана эмгек жумшадык дейт ырчы. Эскерте кетсек, ырчы Сайкал Садыбакасова 1992-жылы 10-декабрда Ош шаарында туулган. "Эстей жүр, эстедим" аттуурлары менен элге кеңири таанылган. 2014-жылы Супер ырчы айын деген наамдын жеңип алган. Маалымат булагы Заманча Киткейжи. Асель Кадырбекова. Жолдошумдан акча албаганга аракет кылам. Ырчы Асель Кадырбекова өзүнө керектүү каржыны социалдык тармактан таба турганын билдирди. "Мени кийимге, эмереке, сулуулук салондоруна жана башкаларына көп акча коротот" деген комментарийлер көп. Албетте, мен аларга "Сиздердин ишиңиздер эмес" деп жооп берсем деле болот болчу. Бирок мен жооп берейин. Instagram мага жакшы киреше берет. Мен аны 100% колдоноюн деп аракет кылам. Бирок азырынча 50% эле болуп жатат. Жолдошумдан акча албаганга аракет кылам. Анын ансыз да көп түйшүгү бар. Кээде гана айла жок учурда алам. Ал ушунчалык иштегендиктен анын топтогон акчасын жөн гана коротуу туура эмес деп билдирди ырчы. Белгилей кетсек, Асель Кадырбекова 2018-жылы ырчы Нурлан Насипке турмушка чыккан. Азыр жубайлар Дария аттуу кызын тарбиялашууда. Маалымат булагы Заманча Киткейжи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон мунчтарга ээ болуңуз.